Менин апам негедир дайым эле жашоосунан нааразы болуп басып жүрчү. Жашоодогу жеке ийгиликсиздик үчүн кимге экени белгисиз такай таарына берчү. Баарын жаман көрүп наалычу. Анысы го мейли эми. Кашайып турмуштагы жетишпегендиктер үчүн мен күнөөлүүдөн бетер ачуусунун баарын менден чыгарып, кичине эле болбогон нерсе үчүн мени тилдеп, мага эле кыйкыра берчү адат тапты. Кийимимде кичине бир так болуп калса, түшкү тамак жасап жатканда тузду ашыкча себелеп алса деле, анысын баягы эле менден чыгарчу. Акокус көчөдө ойноп жүрүп шымымды айырып алган болсом, анда эле бүттү дей бер. Муштап, сабап жатып калчу мени. Сазайымды колума берип, болушунча эле кээде колу, кээде буттары менен туш келген жерлеримди соккулап, тепкилеп ит кордугун көрсөтчү. Апамдын жашоосуна болгон нааразылыгын, ич күптүсүн мен астыртан туура эле түшүнүп, мурдумду шуу арчып алчумун, аны аяп баарын туура түшүнүүгө аракет кылчумун. 5 жашымдан 8 жашка чыккычакты ошол копол мамилеси калбады. Анан калса ага кантип кайша кыла алмак элем? Ал урса мен кошо уруп, ал тепсе мен кошо тебип атканымды элестеткиле өз апамды. Апа, мен атам кайда деп мен кээде сурап калганда ал: атаны эмне кылмак элең сен? Мен сени эмне бакпай жатамбы? Кийинтпей атамбы? Башым менен жер казып, айлыктан айлыкка жанталашып, ушу сен шүмшүктү багайын деп тытынам. А сен болсо деп мени тикирее карачу. Ичимен анын жообуна канаттанбасам да, тамакка ашыкча туз кошуп койдуң, шымыңды жыртып алдың, баарын эле булгап басып жүрөсүң деген анын дайымкы күнөөлөсүнө шылкыя макул болуп, өз суроомо жооп ала албаганымды түшүнүп унчукчу эмесмин. Атам ким болду экен деген суроо дайыма түйшөлчү мени. Биресе жеке жашоосундагы ийгиликсиздиги үчүн чынында эле апамды аяйм. Ага өзүнүн чатак кыял жоругуда себеп болгонбу деп ойлоп кетем. Жумушунан деле мүнөзүнүн чорттугунан улам айдап салышканбы деп ойлой берем. Үйдөгүдөй корс, ороңдогон кыялын жумушта көрсөтчү болсо, ага ким чыдамак эле? Анан ошентип күндөр өтө берди. Кадыр эсе күндөрдүн биринде апам экөөбүздүн жашообузда Чотон байке пайда болду. Аны кийин биз Чоке деп алганбыз. Кайдан жүрүп менин апамдын кыялын жактырып, апама оролуп курчалып калды, деги бир түшүнбөйм. Сыягы а киши деле жашоодон жолу болбой, кудум эле апама окшоп, ар нерсеге жөнү жок урунуп беринген неме сыяктанат. А түгүл башка алкалар өзүнүн үйү да жок экен. А менин апамдын болсо өз апасынан калган жамандыр жакшыдыр үйү бар да. Апам менен Чоке таанышкан ошол күндөрү, мисалы, апам заводдогу бир ашканада ашболчу болуп иштечү. Чоке болсо кайсы бир цехте аны-муну жумуш кылчу экен. Экөө таанышкандан бир жума өтүп өтпөй, Чотон байке биздикине келип жашай баштады. Кандайсың анан чоң киши? Деп Чотон байке мага өзүнүн олбурлуу, шадылуу колун сунду. Атың ким? Алыбек деп тартынып кысынып унчуктум мен. Ой азамат, тартынба, кысынба да. Менин атым Чотон. Канчанчы класста окуйсуң? 2 класста. Жакшы эле окуйсуң го? Жакшы окуйт эмиш. Андан көрө апасына жардам берсе гана деп сөздү жыра сүйлөдү апам. Балам, жакшы оку, билимди жакшылап ал. Жашоодо кереги тиет, деди Чотон байке биздин 2 бөлмөлүү батирдин дубалдарынын кунары качкан бурчтарын бир сыйра айландыра карап алып. Ал менин так ушу биздикиндей жашоодон кутулуш керек деп болушунча жакшы окууга аракет кылып жүргөнүмдү кайдан билсин? Чынында мен апам экөөбүздүн такай урушуп, кагышып, талашып турган ушул жашоону көрөйүн деген көзүм жок эле. Бир жолу дүкөндөн бир кичине пакет чемичке алып келип, үстөл үстүндөгү тарелкеге аз-аздан төгүп атып, бир аз бөлгүн жерге полго капыстан жайнатып алдым. Шүмшүйгөн гана келесо деп бакырып берди апам. Азыр эле полду жууп чыктым го. Мага го деги жардам кылбайсың. Жок дегенде залалыңды тийгизбечи мага. Ошентти да башымдан ары бир коюп, бар күчү менен түрттү эле жанымда турган шкафка башым тие жаздап аран калдым. Мунун баарын карап олтурган Чотон байке 1-2 аттап мен жака жетип келди да апама таң кала үн катты. Азима. Эмне? Деп жоошуй сүйлөдү апам. Эчтеке. Мага бир пряник берчи бай болгор. Эч ким үн чыгарбай, бөлмө ичи бир азга тынчый түштү. Апам менен Чоке аркы ашканага кирип кетишкен. Кыйлага унчукпай калышты.
Anam men akырын ашканадан чыгып, жерде чачылган чемичкелерди чогулта баштадым. Бир маалда экөө урушуп, кыйкырышып киришти. Неге кыйкырышып атканын угуу мага кызык болду. Акырын бутумдун учу менен ашкана жака жыла басып тыңшадым. Мыңдайында токтотпосоң, мен өтө капа болом сага. Кантип балага кыйкырасың? Ал эмне кылды сага кыйкыргыдай? Деди Чотон байке. Мен чарчайм да, түшүнсөң болом мени, деди апам. Жумуш, ал жактагы жумуш. Анан үйгө келип дагы аркы беркини жыйнам. Бул жакта да жумуш. Ал чунак болсо мен эмгегимди баалаганды билбей чачат баарын. Биринчиден, ал кичине, сөөгү кат элек бала. А экинчиден, сен ага эмгекти сыйлоо момундай болот деп бирдемени үйрөттүңбү? Тек эле ошол балаңа убакыт бөлөсүңбү тарбиялоого? Кандайдыр пайдалуу нерселерди үйрөтөсүңбү? Деди Чоке. Апам унчуккан жок. Дайыма ушинтип уруп-саба урушуп турасыңбы? Канча күндө бирден ушинтесиң? Койчу Чотон, койсоңчу. Кантип дайыма? Эми ачуум келсе келип, баланы какыс-кулс кылып койдум. Кимдин гана ачуусу келбейт? Мисалы, мен балдарга мынтип ачуумду келтирбейм. Өзүмдөн алсыздарды, кичүүлөрдү, балдарды, антүйүмдү дегеле элестете албайм мен. Бул деген өтө пастык да. Мен ошол замат ал экөөнүн алдына чуркап чыгып, апам алдап атат. Ал деген мени бат-баттан уруп турат. Өз жашоосунда бирдеме кыла албай калса эле, мени урган. Менин бирдеме кыла албаганым ага тек гана шылтоо деп, бабалактап, баарын төгүлүп, чачылып айтып салгым келди. Чокенин мени коргоп сүйлөгөндөн муун жүнүм бошоп, ыйлагым келип, арыздангым келип, бирок негедир чуркап чыга албадым. Ачуу жаш тамагымды бууп тура берди. Азима, дагы ушинтип баланы урсаң, анда мен бул үйдөн кетем. Баланы жилкилдете берген адатыңды таштабасаң, сени менен жашабайм. Апам болсо Чотонго жалбара сүйлөп, экинчи андай оройлугун кайталабастыгын айтып ишендиргенсиде. Эң таң калыштуусу, апам чынында эле ошондон тартып мага кол тийгизген жок. Сөзүнө турду. А Чоке болсо мага аябай көңүл буруп, убактысын арнап, сабактарыма кызыгып, жакшы баа алып келсем кадимкидей мени кубаттап алкап, көңүлүмдү көтөрчү болду. Дем алыш күндөрү өзү менен кошо балык уулоого чыгарып, жыргап эле калдым. Үйдүн бир капталын ремонт кылуу керек болуп калды. Ал менин жаныма акырын басып келди да: "Алибек, мага кол кабыш кыласыңбы же сабактарыңдан бошобойсуңбу?" деди. Мен кубануу менен ага жардамдашмай болдум. Ар бир ишти жасап жатканда баарын туура жасоого аракеттендим. Аракетчилдигимди көрүп, Чоке такай эле мени мактап атты. Сыягы кээде менин көңүлүмдү тек көтөрүү үчүн ашыкча мактаган учурлары да болду окшойт. Үйдүн бир капталынын ремонтун бүткөн соң экөө тең бир четте туруп алып, кандай сонун ишти бүтүргөнүбүзгө өзүбүз таң калып куштарланып турдук. Бир маалда мен андан капыстан: "Сиз биз менен дагы көпкө жашайсызбы?" десем, ал мөрүсүн кысып: "Ha, эми көрөбүз да" деп койду. "Ha, түшүнүктүү" деп мен үшкүрүнүп койдум. Менин чөгө түшкөнүмдү байкаган ал дөңгөчкө олтуруп, менин көздөрүмө тигилди да: "Мен аракет кылам, жигит. Чын айтам, аракет кылам" деди. Мен сизди байке дебей, ата деп атасам болобу?" "Эгер кааласаң, албетте, ата деп атай бер, уулум." Ошондон тарта мен а кишини ата дегенге өттүм. Оболу үнүмдү акырын чыгарчумун. Кийин бара катуу чыгарып эле аталаганга көнүп баштадым. Чынын айтканда, бул ак жүрөк адамды мен өтө жакшы көрүп калдым. Кээ күндөрү көпкө уктабай, ушул адам биздин үйдө дагы көп жашасынчы деп тилеп чыгаар элем. Кудай менин өтүнүчүмдү уккан окшойт. Апамдын боюнда болуп калды. Анан Чоке менен менин атам менен баш кошушту. Анан туруп эле менин чочуганымды айт. Жаңы ымыркай төрөлсө, өз канынан жаралган балага көбүрөөк көңүл буруп, Чотон атам мени мурункудай жакшы көрбөй калат го деп чочуладым. Бир курдай экөө ээрчишип поликлиникадан келишти. Апамдын курсагы бир топ чоңоюп калыптыр. Өгөй атам кубанычтуу түрдө мени карады да: "Буюрса кызды болот экенбиз. Мен бактылуумун. Биз эми толук комплект болдук буюрса" деди. Апам менин чачтарымды аярлай сылап, айланып кагылып жатты. Тобо, апам кыйла өзгөрдү. Аялдык бакытка, күйөөгө, балага ээ экенин чындап сезгенде ажары ачылып, бир башка аял затына айланды да калды.
Өгөй bolsa da öz atamday asıragан, meni oylogон, meni korgogон çoke atama rahmat dep jetine albayım. Kantken menen al menin apamdın gataң münözünün özgörüşüne sebep bolup, merimdүү, boruker apamdy maga gaýryp bergen deyle boldu. Köpten gütkön Aygül böbögüz da töreldi. Any özgöçe atabız eljirey süýüp jakşı görçü. Maga bolsa mamulesi murunkuday ele kamçıl, boruker boydan kaldı. Barıdan da Aygüldün bıdılda böyle tınbay birdemelerdi süýlegönü, tişi jok oğzunu açıp ılжыya gülgönü, buttarın oy geldi jaka tamtuң bastırıp, goldorun hepsi serpip şoktongonu büt baarыбыздын gülkübüzdü keltirçi oldu. Baarыбыздын süýübüzgö gurçalıp, al deni sak, sulu, gelbetli bolup çoňoýdu. Men anı goldan gelişinçe har kanday kokustuktan korkup, bapeste öyle basıp jürdüm. Geýde turup oýlanyp kalam, eger bizden jaşoobuzda Çoton Bayke payda bolbogonda apamdın menin tagdyrym ne bolmok dep. Çynynda gurguyga gulap, jaşoobuz ogo öter suzuna tartıp jok bolar belek. Any elestetkende korkup da ketem. Borborgo je Europa tarapka bilim alуу üçin jolgo saparga attanyp atkan жылы karındaşym Aygül 9ga ayak basıp kalgan. Mektepte bolsa men Kudaya şükür 6 medal menen ayaktadım. Meni atam ülgü tutup karındaşıma maktap, kara çağаңды. Mıhtı okudu, hareket kıldı. Mına ağаңdan ülgü algaның makul bu? Sen bolsa geçkele telefon çuklap ele oturasың dep, kalp ile gavak tüye uruşmuş bolup koysa, Aygül tilin çıkarıp maskaralay gülüp, ana moyundan kucakta erkelese, atası gayra eljirep ketçü. Meni Evropaga okuga uzatıp jatıp, kapilet soğuşka uzatıp atkandan beter apam kucaktay boruna kızıp betimden süydü. Apa, koyçemi kapalana verbe. Men gayra gelem da, gelbey koymak bilem, deyim ben. Oğlum, keçirip koyçu meni. Keçire gör. Bağır üçün geçirim surayım dep, apam eç girip gözün jaşıldansa bulağı. Ögöy atam bolsa ekөөbüzdü teң şadılı goldor menen bekem kucaktadı. Karındaşım bolsa kaydadır çurkap ketip, poyezdin fonunda kol telefonda süretke düşüp jüröt. Apamdı özüme imere tartıp, akırın kulağına şuuradım. Apa, sen dünya yüzündeki apaların içinen en sonun apasın, dedim da koştoşup samolyot kolturup Evropaga karay sapar tarttım. Çet өлkөdө men özüm kalagan okuga öttüm. Oşo ele учурда koşumça jumuştap iштеп жүрдüm. Aşıp taşkan dele akça jыйнаган жокмун. Бирок үйгө кайтканда жакындарыма белек алуу үчүн акча топтодум. Негедир өгөй ата делгени менен чыныгы атама айланган Чотон Байкемди бир башкача белек менен кубанткым келди. Окумдун кезектеги сынактарына тапшырып бүткөн соң үйгө каникулга келдим. Карындашыма телефон үчүн коз булгары кап белек кылдым. Апама болсо күмүш сөйкө, Чотон атама балык уулоо үчүн ар кыл жабдыктардын комплектин тартууладым. Ал белекти алып жатып, өгөй атам көзүнө жаш алып, мен моду күткөн жок элем, рахмат сага уулум деп, ичимде ого өтөр жылытып, муун жөнүмдү бошотту. Мен ушул жакындардын арасында туруп, өзүмдү ушунчалык бактылуу сездим. Кеч киргенде түркүн даамдар, мөмө-чөмөлөр жайнаган үстөлдө тегерете олтурдук. 1 сааттай өткөндө Чотон атам мени четирээк чакырды да, үнүн аста чыгарып, Алибек, момунда бир иш болуп калды. Өз атаң пайда болду. Көп жылдар өтсө да анын келгенин эме түшүнсө болот. Ал кантсе дагы сенин өз атаң. Азыр шаарда жүрүптүр. Телефонун калтырып кетти. Апаң анын келишине каршы болду. Бирок мен баары бир анын телефон номурун алып койдум. Балким сен анын келишин каалайсың деп ойлодум, деди жай гана. Мен бир эсе таң калып, бир эсе кум сарып, 1 мүнөттөй турдум да апам жака бурулуп, апа, менин атам кайда негиз, дедим. Апам болсо эчтеке деп жооп бербей, ызаланып, бизди таштап кеткен атамды жек көрө ыйлады. Чотон атам болсо баарын байкап туруп, менден жооп күтүп турду. Көзүндө не болор экен деген тынчсыздануу, колунда телефон номурлары жазылган кагазды кармап, мага карай сунуп турат. Мен кагазды колума алдым да, ичин окубай туруп, таштанды челекке ыргытып ийдим. Чотон Байке, сиз эмне акылдан адаштыңызбы? Ал эмне дегениңиз? Өз атаң келиптир дейсиз да. Мына сиз менин атам. Башка аталардын мага кереги жок деп, тамагымды бууган ысык жашты кылк эттире жуттум. Ал мени көрүп, көздөрүнүн кычыктарына жаш келип,
Ekөөbüz bir-birimiz менен бекем кучакташып көпкө турдук. Өгөй да болсо кучакташып турган жакшы адамды кучагымдан бошотпой, анын биздин үй-бүлөгө кылган жакшылыгын жүрөгүмө ого бетер терең орнотуп, Кудайга ыраазычылык айтып жаттым. Аталган турмуштук окуя интернет булактарынан алынды. Кыргызчага которгон, окуп аудиолоштурган Эрнис Кыяз.